Кайсы министрлик таштандыларды өрттөп 28 жолу мыйзамды бузган деп ойлойсуз? Onun var men машинаме сокуп. 22-жыл виза кары жок. Bir жыл 3 айдан кийин бизге айтылып мондай штраф деп чапаңга. Ассаламу алейкум. Сиздер менен Актылек Капаров. Ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында бийлик электроэнергиянын жана Бишкекте муздак суунун тарифин жогорулаткан. Ошондой эле жол эрежесин бузгандыгы үчүн да айып пулду көбөйтүшкөн. Мындай чечимге комментарий берип жатып, Садыр Жапаров кийин болбосун жол эрежесин бузбай айдашы керек деп айткан. Кийин болбосун жол эрежесин бузбай айдашы керек. Элдин баары ошого көнүшү зарыл. Биз чын эле мыйзам алдында баары бирдейби же кимдир бирөө өйдөрөөкпү деп такай текшерип турууну чечтик. Эгерде сиз биздин өткөн сандарыбызды көрбөй алсаңыз, анда биздин YouTube каналыбыздан сөзсүз көрүңүз. Достор, биздин жумушка колдоо көрсөткүңүз келсе, анда биздин Patreon сервисибизге катталыңыздар. Видеого лайк басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Биз улантабыз. Анда эмесе кайсы министрлик таштандыларды өрттөп 28 жолу мыйзамды бузган деп ойлойсуз? Айтып да, көрсөтүп да берейин. Бул Төлөм KG сайты. Бул сервис болсо маалыматтарды расмий булактардан алат. Алар укук бузуулардын бирдиктүү реестри жана коопсуз шаар. Ошентип, бул сервистин маалыматы боюнча өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 7 жолу эреже бузуусу 43 000 сомго бааланган. Башкача айтканда, ÖKM бир эреже бузгандыгы үчүн эле 40 000 сом төлөп бериши керек экен. Мындай чоң айып ички иштер органдарынан тиешелүү макулдугун албастан кескин өзгөртүп жабдылган транспортту башкаргандыгы үчүн жазылган. Калган 6 мыйзам бузуусу болсо коопсуз шаар линиясы боюнча катталган. Комментарий алуу үчүн биз өзгөчө Кырдаалдар министрлигине кайрылдык. Министрликтин өкүлүнөн айып пулдар төлөнгөн деген жооп алдык. Юнусалиева, Карла Маркса, Донецк жакта. 22-жыл виза кары жок. Мына ушулардын бүт баарын тактап 23-жыл майдын 1-ине вообще кары жок. Может сиздер төлөгөнсүздөр, а биякта чыгарып атат да. Может чыкпай атат. Ошону тактап берсеңиз да жакшы да. Бул дагы анда мен ким атым менен? Актылек. Понедельник күнүчү. Морекилерде эметип алам, onun бар менин машинаме сокуп. Тактап эметип алам. МЧС чоң да. Минген акча техника бар. Тактап берейин хорошо. 7 машина, 6-осунуку 3200 анан 40 000 жанакыны билип берейин, кайсы машина. Эгерде сиз мындай мыйзам бузуулар жалгыз ушул министрликте эле бар деп ойлосоңуз, анда жаңылышасыз. Анткени Айыл чарба министрлигинде да бар. Ошентип Төлөм KG сайты Айыл чарба министрлигинде 80 000 сомдук 28 мыйзам бузуулар бар экенин көрсөтүүдө. Айыл чарба министрлиги бир гана таштандыларды туура эмес жерлерде өрттөгөндүгү үчүн мамлекеттин бюджетине 46 000 сом төлөшү керек. Ал эми калган 35 000 сомдук 27 эреже бузуу коопсуз шаар линиясы боюнча катталган. Айыл чарба министрлигинде айып пулдар тууралуу бизге төмөндөгүдөй комментарий беришти. Биз жетекчилик менен тапшырма берилген, алып бердик. Ошо кимге бекилген унаалар боюнча айдоочулары төлөмөк. Мен азыр бүгүн кечке чейин мөөнөт болчу, понедельник эртең менен карайбыз, бул дем алыш күндөрү төлөнүптүр. 28 штрафтын бирөөсү за выброс и сжигание мусора в неустановленных местах дейт да. Былтыр апрелде болуптур, 23 000 штраф салыныптыр. Төлөнбөгөндүктөн пенясы да 23 000 болуптур. Жалпысынан 46 000 сом штрафы бар экен. Ал боюнча бизге баягы бөлүнгөн тазалоо аянтчасы белгиленген да, министрликке берилипчи. Актылек мырза. Ошол жерде баягы таштандыларды чоңултуп кеткенден кийин бирөөлөр келип, ошол жерде ал жерде көпчүлүк өткөн жолда Бычканын күндүк тарабы. Ошол жерге өрт коюптур да, өткөндөрдөн. Биз чоңултуп берип, анткени бизге деген бизде унаа жок, ал таштандан чоңулткан, аны деген тазалык чоңултат. Анан ошол маселе деген биякта баягы талашты жаратып атат да. Тактайт турбайсыздар бул суроо боюнча? Бул деген биздин эле чечимди кабыл алган, же бизден бир адам комиссия катышкан эмес, же биздин бир кызматкердин сүрөт фото отчеттор жок бизде. Ошол негизинде бизге жакында эле маалымат берип атат да, 1,5 жылда почти. Мына 1 жыл 3 айдан кийин бизге айтылып мондай штраф деп чампиониясы болуп кеткен. Биз
Bunu таң калып атабыз. Азыр юристтер менен бул боюнча иш алып барабыз эми. Дагы бир ведомство бар. Анын айыппулдары азыраак, бирок кандай деп элек айыппул деген айыппул да. Ошентип, юстиция министрлигинде 10.650 сомго 4 жол эрежесин бузууга атталган. Адилет министрлигинин пресс-службасы аталган маалыматты дүйшөмбү күнү тактап беребиз деп сөз беришти. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн сиздер министрликтердин мыйзам бузуулары тууралуу биле алдыңыздар. Буга чейин биздин команда депутаттардын, мэрлердин жана губернаторлордун айыппулдарын ачыктап келген. Мыйзам алдында бардыгы бирдейби же бирөө жогоруракпы? Суроо актуалдуу ойдон кала берет. Кайрадан жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.